Тилек Жолдошбеков акыркы 3 жылдан бери райондук жол тейлөө мекемесинде эмгектенет. Ал 10 күндөн бери кесиптештери менен биргеликте райондун борборундагы унаа жолдорун оңдоп жатат. Бирок иш ойдогудай шаар кетпей, жумушчуларды бир топ убарага салууда. Себеби мекемеде жол тейлөө техникаларынын тартыштыгы чоң көйгөй. Техника жетишсиз бизде. Азыр болгону бизди көрүп тургандай мех погрузчик бар бир. Анан бир самосвал ковос бар. Анан бир автогрейдер бар, үч эле техникабыз бар. Дагы кошумча техника келсе жакшы болмок. Самосвал керек, каток керек, укладчик керек бизге. Бул жылы титулдук планга Жумгалдын 3,5 чакырым жолуна асфальт төшөө каралган. Анда райондун Борбордук көчөсүнүн 1,5 чакырымына жана Таштөбө айылына бара турган жолдун 2 чакырымына асфальт төшөлөт. Ошондой эле Арал Миңкуш унаа жолунун 3 чакырымына кум шагыл төшөө иштери жүргүзүлмөкчү. Мындан тышкары капиталдык салымдар беренесинин эсебинен Байзак айылынын Борбордук көчөсүнөн 1 чакырым жана Чоңдөбө айылына барчу унаа жолунун 2 чакырымына асфальт төшөлөт. Бизде чынында асфальт алып келүү бул эми көйгөй жаратат, бирок ошого карабастан бекитилип берген планды өз убагында аткарууга аракет кылып жетишип жатабыз. Кочкордон алып келебиз асфальтты. Бизде ушул мамлекеттик асфальт чыгаруу заводу жок болгондо байланыштуу Кочкордон алып келип базабыз. Күн-түн каттамда жүрүп, унаа жолдорунун жасалып жатканына байкоо салган айдоочуларды кепке тарттык. Бардыгы жолдун жыртык тешиги бүтөлүп жатканына ыраазы. Жакшы эптеп колунан келишинче тазалап атат, димдар атат башка эме жок болсо. Жакшы, рахмат ушуларга дагы. Жолубузду тазалап, чокур-покурду эметип берип атат. Девин иштегендерине аракет кылып атышат го, билбейм. Оңдоп атышат, тияк биян карап атышат. Аңчылыктар кичине ремонт болуп атат. Жылыш бар да. Жол азабын тарткан жумгалдыктар эл өкүлдөрү менен болгон ар бир жыйында райондук жол тейлөө мекемесинин учурдагы мех паркындагы абалды ортого салышат. Бул жолу да унаалардын айрымдарынын эскилиги эбак жетип, иштен чыгып жатканын айтышты. Бул биздин геологчу азыр 24 айбай чоңойтуп кетиги токтогулга, токтогулга чейин жолдорду берип атабыз деген сайтта айтып атасыздар. А эмнеге анда транспорт бербейсиздер? Эчтекеси жок. Барып сүрүктүп туруп алалы десек, грейдер жок. Эч бир техника жок. Ана мына Акталада бар азыр мына. Кочкордо бар, Нарында бар, анан Атбашыда бар. Асфальт бетонный завод. Эми бул асфальт менен эмеде бир жумгалда эле бир куруп койбойсуздар. Ал эми транспорт жана коммуникация министрлигинин орун басары өлкө аймагында жалпы 57 жол тейлөө мекемеси болсо, алардын бардыгынын акыбалы дал ушундай экенин белгилеп, быйылкы жылы өкмөт 669 даана жол оңдоого керектүү техникаларды аларын кошумчалады. Биз ошо пропорционально 57 деп келип, ушул техникаларды бөлүштүрүп беребиз, Кудай кааласа. Андан кийинки сиз абыз маселесин айтып атасыз, биз да аны да карап көрүп, ошол аталган переченде ушул асфальтобетонный заводдагы камня-дробильный бүт ушул жол курулушуна кете турган технологический техниканын бардыгы ушунун ичинде камтылган. Кудай буйруп насип кылса, мына ушул маселелерди жакын күнү аткарабыз. Белгилей кетсек, райондук жол тейлөө ишканасында бир погрузчик, бир грейдер, бир жүк ташуучу хово унаасы болсо, эскилиги жетип жарактан чыккан 4 техника көргөзмөдө турат. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.